Мен сенин жардамыңа муктажмын. Карасаң, тиги Корлуда чыгары менен артымдан бирөөнү койду. Жок кылат мени, бир күнү сезип атам. Жок, кандай болбойт. Көп кылмышка шектелип атат, буга күчү жетпейт. Жетет. Болгондо да кандай жетет? Ал киши баарын жасайт. Түрмөдө жатканымда да жашоом коркунучта болчу. Эми болсо андан бешбетер. Бир гана сен мени коргой аласың. Мен сенин жаныңда гана аман калам. Эмне болду? Чыктыбы тиги акмак? Чыкты. Чыгаар менен туура эле Жесурдун үйүнө жөнөдү. Эмне? Мен да таң калдым, Таксим бей. Ал акмак Жесурдун чарбасынан эмне издеп аттыр? Эмне керек экен? Анысын биле албадым. Карасаң кылган кылыгын. Албетте апасын өлтүргөн билбейт да Жесур. Рыза өлтүрдүбү, башкасы өлтүрдүбү биз да билбейбиз да чынында эмне болгонун. Салик, сен эмне деп атасың? Эмне Рызаны актап атасыңбы? Жок, Рызаны актаган жокмун, Таксим бей. Тиги Жесурдун апасы өлтүрүлгөн күнү ал киши түрмөдө эмес беле? Ошол себептен айтып жатам, кандай кылмак эле деп. Ок мени, Салик, мээңди иштет бираз, мээңди. Ал акмак башка бирөө менен чогуу жасаган муну. Эми чыгар менен жолго сөз сага. Мага ошол акмакты таап, ким болсо да таап алып кел. Салик. Кам санабаңыз, Таксим бей. Изин кууп жүрөм. Албетте, акысын төлөйм. Туура эмес түшүнүп калба. Ойлодум да, эми иш болсо, чарбада мага ылайык иш болсо, кандай болбосун. Колумдан бир нерсе келет. Түрмөдө устаканада иштеп жүрдүм. Иш болсо жасай берем. Азыр бул жерде иш жок. Бирок киши да жок. Киши аз. Айласын табабыз, макул, табабыз. Жасай турган иштер көп бул жерде. Тиги жакта бир бөлмө бар, аны сага даярдап берели. Сен да кенен кесири эс аласың. Жолун табабыз, камсанаба. Кудай ыраазы болсун. Рахмат. Жасабаган бир кылмыш үчүн түрмөгө камалыптырсың. Адилетсиздик бул. Мен муну жактоочу менен сүйлөшүп көрөйүн. Мүмкүн компенсация алсак болот бекен. Ал компенсацияны мен Корлудадан өзүм алам. Убагы келгенде. Макул, алгач сен өзүңдү жакшылап кара. Андан кийинкисин көрө жатарбыз. Ар бир нерсенин өз убагы болот. Үйдөбү? Ооба, үйдө. Бирок анын жанында тиги бар. Сухан, токтосуң. Сотко келбей койгонуңду кантип түшүнсө болот? Кечиресиздер. Эмне эле үнү чыкпай калды десе. Сүйлөшүп алсак болобу? Сүйлөшсөк болот албетте. Бирок 1 мүнөт күтө тур. Ширин, сен Рызаны тиги жактагы бош бөлмөлөрдүн бирин даярдап берсең, биз менен чогуу жашайт мындан ары. Чарбада иштеп турат. Ошондойбу? Кош келиңиз анда. Жүрүңүз. Сиз Сухан Корлудасызбы? Сухан Алемдар оолу. Менин жубайым. Гезит беттеринен сүрөтүңүздү көргөм. Мен Рыза. Тууганчылык жайыбыз бар. Өгөй апаңыздын агасы болом.
Орой мамиле жасадың. Бул мүнөзүңдү атаңа окшоштурдум. Түшүнбөдүм. Бул кишинин эмне иши бар бул жерде? Күлө турган бир нерсе болдубу? Жок. Улам күлүп атканыңыздан бир нерсе болдубу деп атам. Эмне болмок эле? 30 жылдан кийин биринчи жолу эркиндикте жүрөм. Кандай коос жер. Ооба, ошондой. Сиз буга чейин келген эмес белеңиз? Көп жыл мурун. Бир канча жолу келгем, бирок бала кез болчу. Ошого мындай балуулуктарды түшүнө берчү эмесмин. Кемаль. Рыза бей бул жерде жашайт экен. Кожоюн бош бөлмөнү даярдап бергиле деди. Рыза бей? Биринчи жолу угушум. Мени биринчи жолу бей деп атады. Ошого күлкүм келип кетти. Кечирим сурайм. Жок, бул эмне дегениң эми? Душманымдын душманы менин досум деген философияга таянып атасың. Кой турсаң, Рызаны эмне себептен сенин атаңдын душманы деп кабыл алдың? Түшүнбөй жатам. Мен дагы ушуну түшүнбөй атам. Рыза менен достошуп, кимдин ачуусуна тийгин келип атат? Атамдынбы же менинби? Рыза сага эмне кылды? Бир мүнөт чынында мен билгим келген үчүн, кызыкканым үчүн сурап жатам. Нараатчылыгың болсо айт мага, мен да билейин, түшүндүр. Бул киши сага эмне кылды? Ал киши менин атамды душман катары көрөт. Туура кылат. Сенин атаң анын жашоосун талкалаган. Ушул адам корулууданын байкуш курмандыктардын бирөөсү гана. Сен кайдан билесиң? Ал киши жөнүндө эмне билесиң? Аны эмнеге коргоп атасың? А сен эмне билесиң, мага ошону айтчы. Колуңда далилиң болсо көрсөт, анда мен да көрөйүн. Кана? Күтүп атам. Макул, эч нерсе билбейм. Колумда далилим да жок. Бирок сен тааныбаган кишини үйүңө киргизип атасың. Ал киши балким сен апаңдын. Апаңдын эмне? Эмне ал апаңдын? Апамды өлтүргөн киши деп айткың келип жатабы? Болушу мүмкүн. Таксин кордуданын үнүн уккандай болдум азыр. Сенин сөздөрүң эмес булар. Келжиребе. Атаң ошентип айткан үчүн, анын сөздөрүнө ишенип, жашооңда бир да көрбөгөн, тааныбаган, ал жөнүндө эч бир кабарың жок бир кишини кантип күнөөлөп атасың? Сага жарашабы ушундай кылган? Сен сыяктуубу? Сен болсо качан болсо атамды күнөөлөйсүң, бирок колуңда кымындай да далилиң жок. Экөө эки башка. Кандай айырмасы бар? Айырмасы барбы? Анткени мен атаңдын жасагандарын билем, жасай тургандарын да биле алам. Сен да билесиң, бирок Болду, жетишет болду. Мен буларды сүйлөшүүгө келген жокмун. анда эмнеге келдиң? Айт. Сот отурумга барбай койгонуң үчүн келдим. Эмне кылып атасың? Сага өзү эмне керек? Түшүнбөй калдым, Жесур. Себеби сен менен ажырашкым келбей жатат болгон ошол. Мени жинди кылып бүттүң. Чогуз дейин десем андай эмес. Бөлөк жашайлы десек тынч жашай албай жатабыз. Ажырашалы десек анда макул эмессиң. Ортодо жашайлыбы? Макул. Ортодо жашай берем сени менен. Мен антип жашай албайм. Мен мынтип жашоомду уланта албайм. Бул иш бүтүшү керек. Кызыктай эле киши экен. Бул. Жесурбу? Дал ошондой. Жок, Рызаны айтып атам. Сага эмне болду? Сага айткан эмесмин, 40 жол чалай үрбесин деп сотубуз бүгүн болчу. Кайсы сот? Атаңдыкыбы же Адалет Жескенбирдикиби? Биздики Чында эле эмне болду? Ажыраштыңарбы? бир жумага жылдырылды. Жесур бей катышпай калган үчүн. Ажыраша албай жатасыңарбы? Мени кара. Сен антип күлбө мага, макулбу? Эртеби кечпи ажырашабыз. Ал жагын биле албайбыз. Карасаң эле бир жумада жашообуз башка нукка өзгөрүп кеткен болот. Ширин.
Горхан, мени карасаң, мен мунун баарын сен үчүн жазадым. Өзүң билесиң го. Атаң сени эзе бербесин деп, ал неберелүү болбосо эмне кыла турганын жакшы билесиң да. Мен сага ишене албай турам. Бул менин жакидем эмес. Сен менин аялым эмессиң. Мен сага ишене албай турам. Горхан, антпечи, суранам. Мага ишенчи. Башка чарам калган жок. Анан бир керемет болду. 4,5 ай боюмда бар. 4,5 ай, карасаң мына. Жакындаба, Артур, жакындаба дейм. Жолоба мен жаныма. Жакындаба дейм сага. Горхан, Жолоба мага, Артур. келчи. Жолоба дейм, тийбе мага. Кел, Артур карасаң. атам. Карасаң, Горхан. Артур дейм. Суранам, антпечи. Чыгып кет бар эшке. Горхан, Жоголгунуң бул Укчу. үйдөн батыраак. Кудай үчүн укчу, Чыгып Горхан. кет дедим мен сага, Жакиде. Суранам, Горхан. Токтот. Кош бойлуумун, балалуу болобуз. Суранам. Антпе, Мону алдагы. Горхан, Чыгып суранам, кеткиниң. антпечи. Бар жоголду атам мен сага. Антпечи, суранам, Горхан. Горхан, суранам. Горхан. Жаңа ачкычты берсең мага. Ушуну бер дедим сага. 17 ачкычты дедим. Иш илгери уста. Рахмат. Эмнеси бузулуптур? Аккумулятор алмаштырдым, иштеген жок. Моторунда окшойт маселе. Эртеден бери айламды алты кетирди. Мен карап көрөйүн. Сен тим эле кой, өзүм карайм. Кое тур, мен да карап көрөйүн. Жан, мага жаңа ачкычты берсең. Алыңыз аға. Бер. Кана иштетип көрчү. Карбюратордун жапкычы желип кетиптир. Текшерген болчумун, бирок жакшы караган эмесмин го. Эми чайыңды ичсек болобу ага? Арзыдык окшойт, туурабы? Уулум, 2 чай даярдап берчи. Жесурга коюу демде. Кемаль. Жесур аганы чакыра бер, тамак даяр болду, столго отургула. Жесур ага жок. О, колуңа береке. Рахмат, кандайча жок. Ушунча тамак даярдадым, балык бышырдым, жакшы көргөн кексин жасадым, ким жейт? Рыфат аган жанына барып кеч келем деген болчу. Биз деле жей беребиз. Макул, эмне кылалы, тиги кызыктай болгон Рызаны чакыр. Ширин уят эмес, ошентип да сүйлөйт бекен. Кызыктай болсо кызыктай деп айтам да. Анан азыр акыбал кандай? Эмне кылабыз? Ага, мындан кийин сени
эч нерсеге аралаштыргым келбейт. Ал эмне дегениң? Ага, ансыз деле башыңа жакшы эле балени үйүп бердим. Сени коркунучтарга кептей албайм. Жанга да сөз берип койгом. Андай болбойт. Мен өлгөн жокмун го. Чогуу иш кылабыз. Албетте чогуубуз. Албетте чогуу иштейбиз. Аягына чейин. Болгону сен эч жака чыкпайсың. Эмне керек болсо өзүм келип турам. Сөз бересиңби? Сөз берем. Ук. Менден эч нерсе жашырбайсың. Ар кандай коркунучтарга өзүңдү таштабайсың. Чын эле. Рызаны бүгүн бошотушту. Биздин үйгө келди. Анан Жумуш сурады. Калчу жери жок экен. Жашай турган жери дагы. Кыйналып турам дейт. Колумдан келген жардамымды бердим. жоомарттыгыңа татыктуубу сенин оюңча? Аны көрө жатарбыз. Алло, байкем менің кандайсың? Жакшысыңбы? Канчадан бери көрө элекмин сени? Жакшы эмесмин, бактысызмын. Эмне болду? Сен массыңбы? Масмын. Итке окшоп иштим. Ичпей койсом чыдай алчыдай эмесмин. Айтканымдай эле атам менен сүйлөштүм. Каалаган учурда келе беришсин деди. Жахиден ал дагы келгиле үйгө. Жахиде жок. Жахиде кетти. Бүттү баары. Ал аялга жакындай көрбө, өтө коркунучтуу ал аял. Эмне силер урушуп кеттиңерби? Эмне болду? Сухам болдуч. Сүйлөшкүм келбей атат. Ага жакындаба, ал бети жок аял. Кааласаң азыр барайын. Жок. Мен бир аз жатып эс алайынчы. Ал тургай 4-5 күн турбай укташым керек болуп турат. Укташым керек. Корхан, уксаң мени. Эртең ойгонооруң менен үйгө кел. Анан баарын сүйлөшөбүз, макулбу? Макул. Бирок суранам, Жахиде менен сүйлөшпө, макулбу? Макул, ага чалбайм, бирок өтүнөм, сен көп ичпечи. Антпесең кечке ойлоно берем сени. Сен эмне кылып атасың, Рыза? Эч нерсе. Жөн эле карап атам. Жесур Алемдар уулу болуу кандай сезим болду экен деп кызыгып атам. Кечирим сурайм. Үйдү кыдырып жүрүүгө болбойбу? Рыза.
Бардык нерсени өтпөй турган чеги болот. Көзгө көрүнбөгөн чектер. Мындан кийин билип жүрөм. Бейпил түн. Жахиде, жумурткадан кыр издеп атасың. Ар бир үй бүлөдө уруш талаш болот да. Эртең кайра табышасыңар. Албетте, тиги таксиндин жанында суу киши деле жинди болуп калат окшойт ай. Күндө уруш, күндө талаш, деги жаныңар тынчыбай. Айландырып келип эле сөздүн баарын таксимге түртүп койгонуңузга таң калам апа. Калпанан, ал кишинин жанында жашоо тынч дегенди унутушуңар керек. Макул. Бул темага анын эмне тиешеси бар? Жаным ай, ыйлабачы болду, мени кара Жахиде. Сен канча кааласаң ушул үйдө жашай бер, макулбу? Мен сага сөз берем. Бүгүнбү, эртеңби Корхан сөзсүз сени келип алып кетет. Ага сарсана болбо. Сенсиз жашоосу болмок беле. Жаным го. Жахиде, кана келчи мага, кел жаным го менин жаным. Рызадан көзүңдү алба Кемаль, макулбу? Сыртка чыгып каяка барса дагы артынан жүр. Макул ага. Туура эмес бир нерсе кылдыбы ага? Жок. Абайлашыбыз керек канткенде да. Тынччылыкпы Кемаль? Эмне болду? Экөөбүз тең бир максат менен жүрөт окшойбуз, Салих ата. Сенин жесур бейиңде Рызадан шектенип атат окшойт. Бүгүн эртең менен Ширин атамдарга барып келсекпи деп аткан. Карасаңыз жолугуп калганыбызды. Албетте келгиле уулум. Анан да чарба бир аз тынчтанып калды. Айылдан көп нерсе келиптир. Рейхан силерге берем деп катып отурат. Рахматымды айтыңыз, кем болбосун. Качан бош болсоңор келгиле. 2 адам шилтескер келип каласыңар. Ооба десеңиз, 2 жаттап эле жетебиз да. Кайка кетип калды тиги киши? Ай кудайым ай, карасаң, биз сөзгө алаксып отуруп, аны Кайка кетип калды? балким бул Рыза күнөөсүз бир байкуштур. Таксимбей көлөкөдө аңдып жүр, ар бир кадамынан кабарым болсун деди. Cesur! 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 Cesursun mu? Alemdar oğlusun mu? Kara Hasan oğlusun mu? Sırt kaçık! Эмне болду? Жакындабасын деп чечим чыгартып алып, бирок мени көрбөй сагынып кеттиңби? Sen kanday dartın var? Emne dartın var? Дартым сенсиң Корлу да. Дагы деле түшүнбөй жатасыңбы? Дартым сенсиң. Сенин антип колуңду оңго солго шилтеп жүргөнүң мага дарт болуп атат. Sen meyin işteybi degi. Kança jol aytam saga, men hiç nerse kılgan jokmun. Сен мага айткандарыңды кайталып берүү үчүн келдиңби? Yok. Saga bunu aytayın dep geldim. Kızım menen ajırашасың. Түшүндүң bü? Сенин кызың менен эмнеге ажырашат экенмин? Al emne degenin emnege ajıraşam.
Анткени сен менен үй бүлө курбайт. ошондой бекен? Желкемдин чуңкуру көрсүн. Жогол. Болбосо көргүлүктү көрсөтөм. Колуңдан келген жасап ал Корлуда. Сага ийгилик. Алло. Келдиңби? Камсынап атам чыгып кетти. Курсаң ачтыбы? Жок, эжекем дастарконду жыйнап атат. Эгер тамактана турган болсоң кое тур дейин. Макул, азыр ачам. Байке? Кебетең кантет? Эмне болду сага? Жахиде мага калп айтыптыр. Алдаптыр бизди. Баарыбызды алдаптыр. Ага. Рыза буюмдарын жыйнап кеткен атат. Мен да сага бараткам. Коштошоюн деп. Кетесиңби? Эмне болду? Бул жерде жашай албайм. Антип мага ишенбеген жерде. Силердин да тынчыңарды алдым. Кечирим сурайм. Жок Рыза, Кемалга мен айттым, сенин артыңдан жүр деп. Сен менин ордумда болсоң кандай кылмак элең? Сен сыяктуу кишилерге ишенет белең? Туура айтасың. Азыр каяка жөнөдүң? Карап көрөм, бир айласын табам да. Сага чоң рахмат. Эшигиңди какыладым, ачтың, мүмкүнчүлүк бердиң. Бул жакшылыгыңды унутпайм. Эмне керек болсо сөзсүз кабар бер. Cesur! Рыза, жакшы элесиңби? Жакшы эле. Тез жардам чакыр, Кемал. Жакшымын, эч нерсе болгон жок. Балким атамдын айтканы туура. Кайсы темада? Менин келес оолугум тууралуу. Ушунча ай менин көзүмө карап туруп жалган айтып жүрүптүр. Кош бойлуу актрисанын ролун ойноптур. А мен байкаган жокмун. Эч ким байкаган жок. Мен келес оомун. Эгер атам уга турган болсо, мени жөн эле кескилеп салат. Анда оолу эмне болгонун ийне жибине чейин айтышыбыз керек, туурабы? Атаке. Жахиде кош бойлуу эмес экен. Калп айтыптыр бизге. Ушунча айдан бери кош бойлуу актриса менен жашаптырмын. Алдаптыр бизди.
Бирок азыр боюнда бар. Эми ошондо калпайтып жатабы же туурабы билбеймин өзүм. Себеби атаке, менин мээм күйүп жок болуп кеткен. Канча киши чогулталсаң топтой бер. 20, 30, 40, 50. Канча чогулталсаң. Эмне турасың сен? Бар чогулуп кел. Чогулуп аткандардын себебин сураса эмне дейин? Атаңдын башы дейсиң. Сага кандай айырмасы бар? Ишиң эмне? Бар чогулуп кел, бар. Мени кара. Жесурга огуз ушпасын. Октоңбу? Михримак да укпасын. Айткан барына эч кимге эч нерсе айтпасын. Бол! Түшүндүм, Таксим бей. Ага, ойгонду. Рыза. Жакшы элесиң. Сага эч нерсе болгон жок. Кудайга шүгүр. Ок желкеңди чийип өтүптүр. Сага сүйүнүчүмдү айтайын, эртең сени чыгарып кетсек болот. Чарбага барасың биз менен. Бул жерде калтырбайм. Рахмат, Жесур. Кереги жок. Жок, жок. Бул жерде калтыра албайм. Сен болбогондо мен минтип алдыңда турбайт болчумун. Антип сүйлөбө. Менин ордумда ким болсо ушундай кылмак. Мен сага бир жан карыз болдум. Эч кандай карызың жок. Сен мага жардамын аябаган жалгыз кишисиң. Албетте сен үчүн жанымды окко тосом. Тынччылыкпы дейги? Эмне кылып жүрөсүңөр бул жерде? Таксин чакырдыбы барыңарды? Сенден албетте ушунун баарын күтүш керек болчу, Таксим Корлуда. Баалуу кагаздарын албасын деп элди коркутуп үркүтүп атасыңбы? Михрима кызы чугулба. Таң атпай башымды оорутуп атасың. Сага убактың жок. Сенин башыңдагы көп жолу ооруйт, Таксин Корлуда. Күтүп тур. Жакшы, жакшы. Ширин, сарсана болбо. Азыр Рызанын көрсөтмөсүн алышат. Ооба, Жесур ага да бул жерде. Макул, сен жалгыз отурбай үйдө, апаңдын жанында бар. Макул, дагы сүйлөшөбүз. Тергөөчү бей? Башка ишибиз калган жок. Көрсөтмөңөрдү алдык. Ок Рызанын терисин сыйрып өткөн үчүн иш бир аз татаал болуп калды. Үйдүн тегерегин тинтип чыгабыз. Таксин Корлудан сурак аласыңарбы? Үйгө чейин келип Жесур аганы коркутуп кетти. Ширин баарын угуптур. Кааласаңыз күбө болуп бере алат. Албетте сурак алынат, Жесур. Сухан келдиби? Азыр чалдым, келип калдым деген болчу. Дагы эле келе элекпи? Ушинтип бетине түкүртүшөт. Келди окшойт. Кечиресиз. Көрсөтмөңүздү алууга келдик. Кандай иш, эмне болгон көрсөтмө? Жесур Алимдароğlu бүгүн эртең менен ага ок атып кетишти. Эмне? Тергөөчү бей сиздин көрсөтмөңүздү алуу керек экенин айтты. Карасаң буларды үйүнө чымын учуп кирсе да Таксин Корлуда күнөөлүү. Өткөн айда мени атып кетишти. Ошондо дагы көз катарды сен жалдадыңбы? Жесурду өлтүргүң келдиби деп башымды оорутуп кеттиңер эле. Мейли, макул гана. Сурагыла эмне керек болсо, тергөөгө барайынбы? Мен мындан кийин чогулуштарды тергөөдө өткөрөйүн. Кана анда жигиттер, алдыма түшкүлө. Барса баралы. Кечиктимби? Башталдыбы? Жок, Таксим бей азыр чыгып кетти. Чыгып кеттиби? Чогулуш эмне болду? Тергөөдөн чакырып кетишти, көрсөтмөсүн алышат экен. Эмне болду эле? Жесур бейди эртең менен атып кетишиптир, бирок тийбептир.
Жакшы элесиңби? Ооба. Көргөнүңдөй эле жакшымын. Кечирим сурайм, эми келе алдым. Келдиң го. Маанилүү болгон ушул. Жамандык артта калсын. Рахмат. Мен укканымда сага бирдеме болгон окшойт деп ойлоп кеттим. Койчу. Ошондойбу? Эмнени сездиң анда? Бул киши мени менен ажырашкысы жок, өлүп кете берсин, мен да кутулайын дедиңби? Же болбосо мына сага ажырашуу үчүн сот отурумуна келбей койдуң эле, көргүлүктү көрүп атасың дедиңби? Дөрүбө Жесур, муну ажырашууга эмне тиешеси бар? Аны барып атаңдан сура сен. Баягы эле атам. Ооба, баягы эле атаң. Биз экөөбүз атамды аралаштырбай, ага акарат кылбай, аны күнөөлөбөй туруп сүйлөшө албайбызбы эми? Сенин атаң ушинте берсе сүйлөшө албайбыз. Эмне кылды менин атам Жесур? Эмне деген келип атат? Ал акмак бүгүн эртең менен үйүмө чейин келди. Ачык эле коркутуп кетти. Сухан менен ажырашпасаң мен сага көрсөтөм деди. Анан 1 сааттан кийин бирөө мага ок чыгарды. Дагы деле атаңдын кылгандарына таң калып атасыңбы? Дагы деле уксаң, ошончолук эле. Атаң жана сен ажырашуубузду ушунчалык каалап аткан болсоңор, ошончолук эле. Мен муну анда ойлоноюн. Кубанычта болом. Токто, бүт элекмин. Албетте кээ бир шарттарым бар. Эмне экен ал? Бул жерде болбойт. Кечинде тамактанууга барабыз. Бет маңдайып отуруп сүйлөшөбүз. Сага бир-бирден бүт шарттарымды айтып берем. Апа, карасаңыз дагы эле колуутум титиреп атат. Кулагымдын түбүнө алып келип аткандай болду. Эмне болгонун түшүнгөн жокпуз. Жүрөгүбүз түшүп калды. Эс учубузду таппай кала жаздадык. Кудай сактаптыр коозум менен. Кудай өзү сактаптыр баарыңарды. Корхан бейлер кайтып келишиптир го. Тахсин бей менен элдешкен окшойт. Жок. Бири-бирин көрүшкөн жок. Корхан бей өзү жалгыз келди. Жалгызбы? Эмне болуптур? Жакиде менен урушуптурбу? Эч нерсе. Эмне? Апа, айтыңызчы, эмне болду? Ай Ширин, Эмне? мени кара, эч кимге айтпагын. Албетте. Нанды кармап туруп караган. Нан жок экен, калемпир. Мына болду, кусуруурсун анан. Угуп кала турган болсо, Корхан бей өтө капа болот. Жакиде, сен мага кайсы бетиң менен чалып атасың? Корхан, укчу, суранам, угуп турчу. Мен сенин эмнеңди угайын, Жакиде, эмнеңди угайын? Мен өмүрүмдө сага окшогон бети жок, жалганчы аялды көргөн эмесмин. Ооба, эмне десең туура айтасың, эмне десең. Аябай чоң ката жасадым, өкүнүп турам. Бирок азыр чындап кош бойлумун, чындап. Мага ишенбей атсаң, сен каалаган доктурга баралы, текшерүүдөн өтөлү. Доктур айтсын, жарайбы? Макул, доктурга бардык дейли, кош бойлуу деди, доктур карады, бала бар, менин балам экенин кайдан билем? Корхан, койчу. Мындай нерсе кантип оюңа келди? Көзүңө чөп салды деп кантип айтып жатасың? Бул эмне дегениң? Кантип оюма келдиби? Мен кантип ойлодум айтайынбы? Жакиде, өчүр телефонуңду өчүр. Өчүр деп атам мен сага. Корхан? Алло? Алло?
Массага окуя. Чыныгы жаңжал го бул жак апа. Акырын дубалдарында кулагы бар. Кылмыш 40 жылда билинет, баардыгы ортого чыгат, көрөсүз. Ооба, ошондой. Бирок сен да тилиңе сак бол. Ай апа, мен сизге бир нерсе айтышым керек. Эмне болду? Бирок мага ачууланбаңыз, суранам. Кемаль бая күнү Жахидай менен Бülent Бейди көрүптүр. Кандайча көрүптүр? Токойдо. Кучакташып турушуптур. Булар эмнегедир жашынып алып жолугуп турушат. Биз ар дайым көрчүбүз, бирок кандай десем түшүнбөй койдук. Калп айткандай болбойм, бирок биз да жаман ойдо калдык.